Бүгүнкү темабыз FreeCodeCamp'ten буга чейинки темаларыбыз биз Remainder'ды өтүп алыппыз. Азыр эми математикалык операциялардан кийин increment, decrement number with JavaScript деген бар. Ушул экөөнү көрөбүз. Анан create decimal, анан могул темаларды да камтыганга аракет кылабыз бүгүн. Increment деген бул кайрадан которобуз. English көрөбүз. Көбөйтүү деген мааниге келет өзү. Мен түшүнүгүм боюнча көбөйтүү. Бирок көбөйтүү деген баягы умножениедеги көбөйтүү же multiply эмес. Бир сандын өзү канча мисалы 1 болсо ошонун 2 же ар бир эмеде 3, 4 деп ушинтип көбөйтүп кете бересиң да. Сандын ичиндеги маалыматты. Мисалга айтканда, могу бияктан окуп көрөлү биринчи. You can easily increment or add one to a variable with the plus operator. Могу 2 плюс деген оператор экен. Ушунун жардамы менен, мисалы increment деген бул көбөйтүү өзүнүн азыркы абалыны дагы бирден кошуп көбөйтүп кете берүү. Is the equivalent of I is equal to I plus 1. I plus plus деген бул I plus plus, бул мынауга барабар экен да. I барабар I plus 1. Ошол мисалы I'дын ичинде башында I 0га барабар болгон болсо, I plus plus дегенден кийинки линиядан I 1ге барабар болуп калат. Аны бул increment менен эмес, моундай жол менен деле кылса болот негизи. I барабар I plus 1, 0 plus 1 деген мааниде болуп калат ошондо. Ушун жөнүндө силер менен практика көрөлү. MyRepls, Replit-ке кирдим. MyRepls-ка кирем. Бул жактан жаңы фолдер JS. Бүгүнкү 6-чы сабак. Increment, decrement. Көбөйтүү жана азайтуу деген мааниге келет. Муну колдонсок болбойт. Арасына боштонду коебуз. New REPL, Node.js, create, түзүү деген мааниде. Бул жака кирдик. Анан бул жака эмне деп жазабыз азыр? Мисалы let менин жашым деп барабар 80 десек, анан консолга чыгаралы. Бул менин жашым деп консолга чыгарсак 80 деп чыгат экен. Мына эми ушул эле учурда менин жашым барабар менин жашым плюс 1 дейли. Андан кийин console checkit log менин жашым деп жазабыз кайра. Мына 80, анан 81. Көрдүңөрбү? Бул эмне болду? Кадимки эле математикадагы биз көрүп жүргөн операцияда. Мисалы 1 кошуу 1 десек, бул барабар канча? 2 болуп калат. Ошондой эле менин жашым деген өзгөрмөнүн ичинде 80-ди камтыган элек, 80-ди катып койгон элек. Ал эми азыр үстүнө 1-ди коштук. Анда JavaScript'те дагы бир нерсе бар. Могу assignment operator деп коет да муну. Бир операция жасап, ошол операциянын чыккан жыйынтыгын кайра бир нерсеге сактоо дегени да бул. Мындайча айтканда, менин жашым деген мурда бар эле. Ошол менин жашым азыр өзү 80 болчу, ага 1-ди кошуп туруп 81 болгонду эми буяка 81 деп сактап атабыз. Ошол эми ушул эле операцияны менин жашым барабар менин жашым плюс 1 деп отурбай, менин жашым плюс деп койсок, бул деле ошол окшош болуп калат. Менин жашым десе 82 чыгат. 80, 81, 82. Неге?
Birinci 80 bolчу, keyin 81 өзгөрттүк. Ал эми азыр плюс деп койгондо бул туура достор мындайды мурда көрбөсөңөр керек. Мен да программистканын сабактарын алып баштагандан мурда көргөн эмес элем. Таң калган буга. Бул муну не деп коебуз? Post increment деп коет. Increment бул post деген сөз после, кийин. Pre деген бар, до, чейин да бир ишке чейин. Мисалы, post increment деген мисалы азыр ушул жерде азыр буга дагы пример берип кетейин. Мисалы, менин жашым деп туруп плюс десем, муну эгер ушул жерде чыгара турган болсам, console менен console check it log десем азыр азыркы жашым деп туруп мисалы азыр көрөсүңөр бул жерде бир нерсени байкаштырсаңар бул дагы эле 82 деп атат да. Биз муну бирге көбөйттүк эле деп атпайбызбы? Жок, бирге көбөйтөбүз, бирок post incremenттин айырмасы ушунда да. Биринчи өзүнүн буга чейин ичинде канча сакталган болсо ошону сактап тура берет. Мисалы акыркы жолу 82 болчу, ошол 82-ни тура берет. Post деген мааниси ошол мындан кийинки стейтментте же мындан кийинки коддо менин жашымды көбөйтүп кой дегени да бул. Азыр мисалы мындан кийин жазалы эми console check it log жаңы жаш дейли бул жака мисалы менин жашым деп жазсак эми бул жакта уже 83 болуп калат. Неге? Бул кайсы линиянын ичинде могул плюс жазыламы ошол линиянын ичинде дагы эле мурдакы ичинде канча болгон болсо ошол тура берет. Андан кийинки линияда өзгөрөт. 82 болчу, азыр эми 83 болуп калды. Көрдүңөрбү? Ортосунда мисалы эч кандай эме жок. Дагы айта турган нерсе, бул линия менен окубайт, бирок могул statement деп коет да, могул бир мисалы могул өзүнчө бир statement азыр. Statement деген кыргызча эмне болот экен? Statement билдирүү. Бул өзүнчө бир билдирүү экен азыр. Кийинки билдирүүдө мисалы могул жерде билдирүү болуп атат. Ушул жерде эгер азыр console check it log деп чыгарсам, дагы эле мисалы акыркы жолу канча болгон болсо 82 болсо ошол 82 бойдон тура берет да. Анан бул жака өткөндө кийинки билдирүүгө өткөндө 83 болуп калат да. Ошону айткым келет. Анан мисалы азыр бул билдирүү деген жаңы линия менен гана чектелбейт. Билдирүү деген мисалы моундай кылып туруп эле уже JavaScript түшүнөт да. Бул билдирүү бүттү. Мындан кийинки билдирүү эмне экен деп түшүнөт азыр. Эми линияны мындай кылалы азыр. Кааласа zoom out кылайын бир аз. Бул жактан мына экөө бир эле линияда турат. Жана биринчи мисалы достор, могул жакта чыгарганда акыркы жолу мисалы мынакта азыркы жашым деп дагы эле 82 турат, плюс десек деле. Андан кийинки линияда 83-кө өзгөрдү. Мына плюсту карайлы. Анан билдирүү дегени бул мына бир неменин бүткөнү да, бир стейтменттин, бир билдирүүнүн бүткөнү. Эгер ошол эле линияга муну алып барып туруп азыр кое турган болсом бул жака бул азыр проблема берип атат. Неге? Себеби бул билдирүү бүтө элек, сен кайра башка бир билдирүү жасап атасың. Бул билдирүүнү бүтүрүш үчүн биз могу чекит менен өтүрдү коебуз. Ал эми азыр жазсам мисалы жаңы линияда болбосо деле 83 деп чыгара берет. Көрдүңөрбү? Неге? Себеби мына билдирүү бүттү деген маанисин түшүндүрөт да, чекит менен өтүр. Ошол zoom кылайын бир аз, чоңойтайын. Ал эми бул post increment, после андан кийинки билдирүүдө
içindeki sandı көбейт деген да. Бұл 80 болса мысалы 82 кылабыз качан кийинки билдирүүдө. Ал эми pre-increment деген бар бизде мисалы. Pre-increment бұл ушул билдирүүдө эле көбөйт. Бұл деген эмне? Мисалы менин жашым акыркы жолу 83 болду. Муну кандай кылсак болот экен? Console check it log деп туруп плюс менин жашым десек болот экен. Азыр муну чыгаралы, 84 болот. Мына көрдүңөр, 84. Бул pre-increment деп коет. Эгер өзгөрмөнүн алдында келе турган болсо, бул алдын ала көбөйтүү дегени да. Бұл ушул эле линияда 84 болуп калат. Андан кийинки линияда дагы эле 84 болуп тура берет. Мына кайра эле дагы 84 болду. Эми бул pre-increment деп коет экен. Ошол эле учурда достор, бизде дагы бир тема бул post decrement деген бар. Азайтуу. Кийинки билдирүүдө санын азайтуу. Бул не? Плюс болду буга чейин көбөйтүп атканыбызда. Эми минус болот. Менин жашым дейли, минус console check it log жашым 1ге азайды деп туруп, бул жака менин жашым деп койсок, мына азыр эми 84 беле 83 болуп калат. Мына көрдүңөр, 83гө түштү. Бул не? Post increment деген. Мунун деле туура айттыңар достор, минус болуп тур, анан менин жашым деген бар, ал pre-increment деп коет экен. Pre-decrement. Ушул билдирүүдө азайт. Мындайча айтканда, console check it log. Акыркы жолу биздин бул жака койгон жаш 83 болчу. Азыр эми бул жака минус деп туруп, азыр ушул билдирүүдө жаш деп туруп 82ге түшүп калат. Минус менин жашым десек, бул жакта эми 82. Көрдүңөрбү? Ошондой. Бул increment деп коет экен, дагы бир жолу кайталап өтөбүз. Increment деген бул көбөйтүү экен, санды көбөйтүү, бирден кошуп кете беребиз. Муну азырынча неге колдонобуз деп ойлошуңар мүмкүн. Кийинчерээк программабыз өзгөрүп баштаганда, мисалы, нени мындай ойлосоңор, эгер интернеттен бир нерсе заказ берип аткан болсоңор, үйүңөргө онлайн сатып алып аткан болсоңор, ошол жакта мисалы бир ручка заказ берип атсаңар, ошонун экөөнү заказ бериш керек. Ошондо мисалы бир плюс деген эме болот, мисалы мондай, плюс болот. Ошону бассаңар, көбөйтүп кете берет. Үстүнө дагы бирди кошот, экини кошот, үчтү кошот. Ошондо ушундай инкремент колдонушат программанын арт жагында. Ошол достор, андан кийинки темабыз биз азыр эле мына инкременттерди өттүк. Бул жөнүндө дагы толтура практика кыла берсеңер болот. Мисалы, силер үчүн тапшырма катары post pre-incrementтерге мондой тапшырма берейин. Let I барабар бул жака 0 деп коеюн азырынча. Let жыйынтык деп туруп, мисалы плюс I плюс I плюс мунун бир эмес, I деп коебуз. Мына плюс I плюс I плюс минус
I минус барабар канча болот? Ол жыйынтык канча чыгат мисалы? Ушуну карап көргүлө. Мисалы, бул азыр ушул стейтмент баягы жана билдирүүдө айтпадымбы? Азыр могул жерде I 1 болуп калды. Бул жерде канча болот? I 1 болобу? Же I дагы эле 1би же 2 болду уже? Бул ортодогу мисалы плюс бул билдирүүнүн бөлүнгөнүн билдирөбү? Же бул билдирүү дагы эле бир эле билдирүүдө турабы? Азыр